Буудай тала Манас районундагы ири үрөн чарбасына карайт. Сапаттуу буудай өндүрүү үчүн чарба талага 3 жыл катары менен көп жылдык чөп айдап жерди семирткен. Былтыр бул жерге буудай эгилди. Ошол күндөрү сары алтынга айланган талаада бышыкчылык. Бул жерде интенсивная деген буудай себилген, дубуручка. Жазында да күзүндө да себилет. Элита подкормканы 2 жолу бердик, листовый подкормканы 2 жолу бердик. 100 камаздай кый төктүк. Облуста Манас районунун эгин талаалары биринчилерден болуп пышып жетилет. Андыктан ооруп жыйноо иштерине дувандагы комбайндар жапырт тартылган. Иш ыргагы таң эрте кызуу башталды. Область боюнча 89 комбайн бар. Ошонун бүгүнкү күндө 67 оң. Анан ошол ар ким эле өзүнүн жеринде тура бербей, ушундай кайсы биздики талаастын өзгөчөлүгү ушундай бир моментте баардыгында башталбайт да, ошо чекесинен кетет. Ошол буудайларды өз убагында анан коромжус чабып алыш үчүн ошол комбайндардын баардыгын бир жерден үйүп, азыр Манас району үтсө, анан Кара Бурага ушинтип жылып кетерет да. Бул талаанын буудай чабыгы облустагы эгин талаалардын ооруп жыйноо ишин баштап берди. Ошондуктан облустун бардык айыл өкмөттөрү, ири дыйкан чарбалардын өкүлдөрү чогулду. Максат буудай талааларын өрөөн боюнча кеңейтүү. Биз азык түлүк коопсуздугун камсыз кылыш үчүн буудайлардын аянтын көбөйтүшүбүз керек. Андан тышкары материалдык резервдер тарабынан буудайларды алуу боюнча дагы бизге квоталар берилген. Ошо 10.000 тоннанын тегерегинде ошону биз райондорго аянтына жараша бөлүштүрүп бергенбиз. Ошону дагы көрүш керек. Бирок бул жерде бир маселе болуп атат. Мен азыр бүгүн ушу семинар болуп атканда чоң дыйкандар устуга чакырганбыз. Ошолор менен сүйлөшсөк 23 сом коюлуп калды. Бул бир аз арзаныраак деп айтышат да. Ошону мамлекет тарабынан биз дагы кайрылып көрөбүз. Кылкандыдан эгин облус боюнча 14.000 гектарга жакын айдалды. Анын 10.000 буудай аянты. Былтыркыга салыштырмалуу 1,5 гектарга көп эгилген. Экинчи жылга салыштырмалуу быйыл 1500 гектарга буудай көп себилди. Бул да болсо биздин дыйкандарга түшүндүрүү иштеринин негизинде ушу азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында ушул буудайдын аянты көбөйдү да. Ал эми бул чарба чабылган буудайды үрөнгө даярдайт. Быйылкы жылы чарба 70 тоннадай үрөндү элге даярдап берүүнү пландап жатат. Чарбада 120 гектар аянттын 30 гектарына үрөнгө делген буудай эгилген. Быйыл ошо уруктук буудайды, уруктук талааларды көбөйттүк. Таза бедеден кийин септик. Атайын бедени себип аны 4 жыл күтүп урук чыксын деп буюрса, мынакей 4 поле бар уруктук. Ошону буюрса элге урукка даярдап атабыз. Буудай чабык Манас жана Айтматов райондорунун айрым талааларында башталды. Мындан кийин Бакай Ата, Талас райондорунда уланат. Облуста буудай чабык комбайндары уюшкандыкта улам бир райондун эгин талааларына кол кабыш кылышат. Салика Садиева, Илхан Арсланбеков, Ала 24, Талас облусу.